2 жылдан бери ошо мураскер боюнча соттошуп келип такыр чечим чыгара албай жүрүп элем. Азыр соттор жакшы иштеп атканына көзүм жетти, адилеттүүлүк бар экен. Аябай кыйналган жокмун. Чечимин аябай жакшы чыгарып берди. 2 жылдан бери канча аракет болуп жүрдүм. Бул өзүмдүн атамдын мураскер катары, атам кайтыш болуп кетти эле. Анан ошол мураскерликке жалгыз кызым мен калган элем, менин бала чакасы жок. Апам экөөбүздү боюнча анан ошону чече албай аябай бары болдум. Азыр сотторго ишенсек да болот экен, таянсак да болот экен, мурункудай болбой иштеген иштери ийгилик каалайм буларгачы. Адилеттүүлүк бар экен, аябай бар экен. Мурун соттошсок десек да адилеттүүлүк жок болгондуктан карап отурчук, кандай чечим чыгат. Азыр аябай ыраазыбыз. Мен адвокат да жалдаган жокмун, эчте кылган жокмун. Ошо арыздар боюнча келип жүрдүм. Адилеттүүлүк барга аябай ишенип, аябай ыраазы болуп турум. Ушундай эле иштен ийгилик болуп жүрө берсе деп каалайм да. Анткени канча адамдар ошо адилеттүүлүк болгон үчүн канча нерселерге барып, канча жылдар соттошуп келип атты эле. Азыр аябай ыраазы болуп сүйүнүп отурам. Мен Кудайбергенов Гүлсада Сулаймановнамын. Биз 2 жылдан бери ушул улам арыздын үстүнөн арыз жазышып, улам соттордун сотко барып жүрөбүз. Бирок азыр чечим жакшы чыкты деп ойлойбуз. Анткени күйөөм каза болгондон кийин ал экинчи ирет үйлөнгөн эмес, ошол күйөөмөн жалгыз эле кызы төрөлгөн кызым. Анан мураскер катары кызым саналат деп ойлойм. Алимент алган эмес, биз ажырашкан эмес. Мен анан кийин ал киши кайтыш болгондон кийин ошонун мүлкүн талашкан, ортодо аябай сөз болгон. Анан кийин алар сотко берип аткандан биз 2 жылдан бери ушу сотту суралып, болгон документтердин баарын берип, соттун мыйзамдуу чыгышын күткөнбүз. Ишенип, ишенбей сотторго эми мурда сотто көрбөгөндүктөн ушундай элдин ичине ар кандай сөз болот экен. Бирок биз сотторго аябай ишенимибиз бекем болду бүгүндөн баштап. Чындыкты закон менен чечип берди деп ойлойбуз. Биз райондук сотторго болгон ишенимге деген нерсеге биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени сот бизге туура чечим чыгарып берди деп ойлойбуз. Мен мына Талаш шаарынын тургунумун. Мен бул жерге бир туугандын мүлк талашуу эмесине күбө болуп келгем. Анан бул жерде сот жаш бала экен. Рахмат, аябай жакшы чечим чыгарып берди. 2 жылдан бери ушунчалык убара болуп, булар стратегиялык келип жүрүшкөн, мен болсо күбө болуп катышып жүрдүм. Анан ушу саам туура чечим чыгарганыбызга ыраазыбыз. Мурунку соттор туура эмес чечимдер чыгарып берип көнүп калганбыз. Биз ошондой чечим болот го дегенде ишеним жок эле. Бирок азыр сотторго ишеним аябай чоң экен. Рахмат, биз ыраазыбыз. Адилеттүү чечимдер чыгарып беришти. Рахмат. Биз абдан ыраазы болдук. 2 жылдан бери чечилбеген чечимди чечип беришти. Биз ыраазыбыз. Мен Талаш шаарынын жана Талас районунун мамлекеттик нотариусу болуп уже 23 жылдан бери эмгектенем. Ошол учурда көптөгөн мурастык иштер ачылып, мурастык иштердин арасында ар кандай туугандардын арасында, бир туугандардын арасында чатактар болуп, сот аркылуу чечилген маселелер көп болуп жатат. Ошол маселелердин арасында дагы мынакей акыркы арада 1-2 мурастык иш каралган. Азыркы учурда мурастык иштердин баардыгы мыйзамдуу, мыйзам ченеминин ичинде туура соттор жакшы карап берип атат. Баардыгы туура мыйзам чегинде чечилип, мурастык ишти кабыл алган мураскорлор өздөрүнүн мурастык мүлктөрүнүн баардыгын өздөрүнө кабыл алып атат. Сот аркылуу туура жана мыйзамдуу чечимдер чыгып атат. Мен айтар элем, биздин Талас районунда жана Талас районунун соттору өзүнүн ишкерлигин жаш болсо дагы абдан өжөрлүк менен жакшынакай иштеп берип, туура жана мыйзамдуу чечимдер чыгарып атат. Мен ушул Талас районунун судьяларына абдан ыраазымын. Ар бир ишти кылдаттык менен терең, мыйзамдуу маңызы менен чечип, анан кийин ошол туура чечимдер чыгып атат. Эки тарап болгондуктан граждандык иштерде көбүнчө эки тарап болот. Обязательно бир тарап наразы болуп кетет. Бирок азыркы убакта биздин Талас районунун соттору эки тарапты дайыма элдештирип, мыйзам чегинде тууганчылык кылып чечип бергенге көп аракеттерин жасашат жана ошол иштер өз нугунда туура чечилип жатат деп эсептейм.